Талас районунун Ак Айыл өкмөтүнө караштуу Жаңжол айылынын тургуну Кубанычбек Азаматтан кайрылуу Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбек Сооронбай-Шариповичке, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Жумабек Дастан Артыкбековичке, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиз Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы депутаттарына кайрылуу. Мен кайрылгым келди жаштардын атынан, Жаңжол айылынын жаштарынын атынан кайрылгым келди. Мына 2004-жылы ушул жер мына айыл өкмөт тарабынан чечим токтом чыккан. 2004-жылы башталган, 2006-2007-жылы токтом чечимде чыккан. Жаштарга турак жай курууга берилсин деп мына чечим токтомдор чыккан. Мына жаштарга турак жайга курууга берилсин деп. Бирок ушул убакка чейин мына токтом чечим чыккан. Токтомдор мына токтом чечимдер чыккан. Жаштарга турак жай салганга берилсин деп мына чыккан токтом чечимдер. Бирок ушул убакка чейин берилбей келатат мына. Ушул убакка чейин. Ал чечим токтому дагы эле сакталып турат. Ушул жерди трансформация кылып, жаштарыбызга турак жай салганга участокту бөлүп бериңиздерди суранып кетет элем. Биздин президентибизден, урматтуу Жээнбек Сооронбай-Шариповичтен. Кээ бир үйлөрдө мына 4-5тен балдар жашайт мына. Алардын жери жок, үйлөрү жок жүрүшөт мына. Ар кайсы жерде квартиралап. Кээ бир үйлөрдө индивидуалдуу тежелерибиз бар, байкелерибиз бар мына, жер ала албай. Кээ бирөө мына жер алабыз деп көздөрү өтүп кетти мына. Мен ушул жер боюнча көп жерге кат жолдоп келатам ушул убакка чейин мына. Аракет кылып жаштардын атынан. Ушунун жаштардын атынан кайрып кетет элем. Трансформация кылып чечип бериңиздерди сурап кетет элем. Урматтуу биздин президенти Жээнбек Сооронбай-Шариповичке дагы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Жумабек Дастан Артыкбековичке дагы, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиз Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке дагы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына кайрып кетет элем. Ушуну жерди трансформация кылып чечип бериңиздерди сурап кетет элем. Мына чечилет, ана чечилет деп жооп келет. Бирок чечилбей келатат ушул убакка чейин мына. Ушул убакка чейин чечилбей келатат мына. Ушуну ошо боюнча сиздерден да сурап кетет элем. Жеке кабыл алыңыздарды.